Кече күнү бир аз көбүрөөк же катуураак иштеп койгонбузбу, эмне болгон иш кылып билбейм, айтор денем бүт бардыгы эзилип ооруп аткан. Бирок нече уйкуну кандырдык, турдук, бети колду жуудук, өзүбүзгө плотно жумуртканы куруп туруп завтракты кылдык дагы. Жумушка чыгып атабыз. 6 октябрь саат 1-ден 13 өтүп кетти. Так, 1-ден 15 өтүп кеттир. 6 октябрь күнү баланста 461 рубль турат. Бул кечки 5 октябрдын эсебине кирип кетет. Буну скриншот кылабыз. Скриншот кылып алдык. Дароо линияга чыгабыз. Жумушту баштайбыз. Пока что-то шаарда коэффициент жок. Километраж боюнча айта турган болсок, туугандар 137.307 километраж ошончолук турат. Аны эсепке сактап алалы. Эске сактап алалы дегеним. Баштадык. Комментарийден, анан WhatsApp'тан жазгандар болуп атат. Арендага машина издеген бир туугандарчы. Мен ушу өзүм таксопарктан Gold 312 деген таксопарктан арендага машинаны алып чыккам. Ушул болгончу. Азыр как раз ошол жерде машиналар арендага берилип атыптыр. Бар экен бош машиналар. Ушул экранда көрсөтүлгөн номерлерге дароо байланышка чыгып алгыла. 2018-жылкы Solaris'тер бар экен. Короче, ушул описанияны экран сол жагына чыгарып койдум го. Ушул машиналар бар экен, Cherry Tiggo бар, Solaris бар. Чалып сурап көргүлө. Залог 5000 рубль. Анан накопительный депозит бар туугандар, 10000 рубль. Кийин машинаны тапшырганыңарда ошол жанакы чогулган 5000 рубль залог и 10000 рубль депозит. 15000 болот отпойбу? Ошол 15000ди 20 күн ичинде силерге кайтарып беришет. 20 күн ичинде ошол өзүңөр айдап жүргөн машинанын ошол мезгилде штрафы келсе, штрафты ошол 15000 ичинен алат. Штраф жок болсо 15000ди толук кайтарып берет. Эки заказ бүтүрдүк туугандар, бензин жанып калды. Бензинди куя алдыгынан да уланталы. Что-то был роликтин башында амандашкан жок, саламдашкан жок деп таң калып атсаңар керек. Ассаламу алейкум туугандар. Башында амандашпаганга кечирим сурайм. Ошол Аким KG YouTube каналына катталып койгула туугандар. 6701 нерсе болуп калды. Кудай буюрса 7000, андан кийин по этапына 8, 9, 10 ошентип атып, кудай буюрса 100.000 жетип алалы. Барыбыз биргеликте. Астында подписаться деген кнопканы басып койгула, болду. Күн жаркырап тийип турат. Иштегим келбей турат да. Иштегим келбей дечи. Заправканы кылдык. Каналдын катталуучусу кыргыз таксист кесиптешип баланы көрүп калып, заправкадан биретке маектешип сүйлөшүп, ар жак бер жак кылып жылдык Строгиновдобуз. Кыскасы туугандар, силерге Москва шаарындагы Атаман таксопаркын сунуштап кетейин, жаман көрбөйлү. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңарды 24/7-ге моментально круглосуточно эч кандай комиссиясы жок. Force Money деп коет, ушул приложение бар. Ушул аркылуу өчүрүп аласыңар өзүңөр эле картаңарга. Анан Яндекстен дагы заправка кылсаңар болот таксометриңерде 3000 рубльга чейин. Так, дагы эмне? Таксопарк таксиге тиешелүү полный пакет документ жасайт, путевой лист жасайт, страховка жасайт таксилерге. Анан договор аренды деп коет, ошол кагазды жасайт. Подключениясы Яндекске жана Ситимобилге болот. Айырмасы жок, Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңер болот, башка областтардан делечи. Курьер, доставка, эконом, бизнес, тарифтерден айырма жок. Ошол. Анан бир айдын ичинде бир жолу айдоочулардын арасында акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Ошондой кызыктар да бар. Экранда көрсөтүлгөн номерлерге байланышка чыгып, документтерди жөнөтүп, Атаман таксопаркына ийгиликтүү кошулуп иштеп жүрө бергиле. Барыңарга ийгилик. Улантала.
Москвада да ысып баштады окшойт. Жаздын келиши го деп койдум ушул а. Эми жамгыр жаап же кыш же да бир нерсе болбойт окшойт. Ал жерде комитет кеч совещанияга дегенденчи Строгинодо жок каяктан так. О. Красногорскийде МКАДтын чекесиндеги ашандан алып келдим о эмегечи. Тверская жакачы. Ой, не нравится. Ушундай мейим там койтот. Можно побыстрее, можно левую полосу взять, можно сюда, можно так, можно объехать, можно так. И не нравится. Саат 4-тө комитет совещание болот кечиге атам деп мага эмесин чыгарат, и не нравится деп чыкпай келдим. Аябай кечигип баратам, бир аз ылдамыраак айдап коюңуз дегендерге ладно дейсиң дагы. Мындай нормально айдайын дейсиң. Но ошол учурда алдыңдагы водительдер, башка айдоочулар, пешеход мындай тормоз болуп калышат да, бардыгыча закон подлость ойнопчу. Нерв болуп кетесиңдер. Таксигечи нерв жагынан өтө эле спокойный адам болсо анан чыгып кала жумушка. Эмеге нерв чыдабайт, мен жанакы айтайын дедим, энеңин турайын жапчы өзүңдү депчи. Айта албайсың да, бирок дароо жабып жазат да, энеңин турайын буларчы. Айтып қойып атам, кечирип койгон. Алтыдан 10 өттү туугандар. 18-10 болду. Артында баскетболго пассажирди алып келдим. Иштадым. Кайра жылып атабыз. Крылатский райондомун. Өтө кооз райондо болчу. Жагат матч. Так, bunu düşürdük. Угловой подъезд, үйүнө чейин алып келдик. Молодежный метродан бияка чейин 6 мүнөт жол жүрдүк. Кийинки заказды бул подъездин үйүнө келгенде берип калды, тоже с коэффициентом. Так, ушел саат 18:34. Уже темнеет, ребята, уже темнеет. Отканда бир комментарий жазып коюптур бирөө. Чала орусча сүйлөп эле койчу, же сүйлөсөң толук орусча сүйлө, же вообще эле сүйлөп эле койчу депчи. Мен эми бир инсанга подстраиваться этилбейм да, туугандар. Я человек. Мен кандаймын? Менде кемчиликтерим бар, жакшы жактарым бар. Идеальный эмесмин. Ладно. Көп сүйлөп койдум окшойт. Ушу адамдарга түшүнбөсүң, эркекчичи. Мындай бир эмеге жанакы дворго кире бере турган повороттун түбүндө токтотот да. Не, здесь можно, пожалуйста, здесь остановите депчи. Артыңда, сенин артыңда да бир машина, анын артында да бир машина кайрылып туруп калышат. Алар сигнал берип, аварийканы жагып туруп, эме кылып давайлашайын десең, акчасын наличный, тыйындарды санап ошол жерде эмне кошелегин ачып берет да. Энеңин турайын ушундай бир заранее акчаңды берип туруп, мен астатикден караганда эле тартып неме кыл, мен түшүп кетейин дебейт да. Акчасын берип бүтүп эле 15 мүнөттөн кийин түшөт да, эшикти ачып, таш бакадай. Нерв кылып кетет. Молодежный метронун эле тегеренип тура бердим. 6 мүнөт тияк барам, 6 мүнөт молодежный метрого кирем, 6 мүнөт тияк барам, 6 мүнөт молодежный метро. Ушул тегерени эле ушул эле кварталда жүрөм. Алла, койга шүгүр. Здравствуйте. Село Лайково, да? Да, едем по Платске. Это вы сами указали, да? Это значит, Платки поехали. Бұл бир туган мамда комментарий жазыптыр. Пауза коюп туруп, окуп алып туруп, анан кийин билген мындай көптөн бери иштеп жүргөн карышкыр таксист байкелер, кесиптештер, достор, индилер ким билет жооп берип койгочу комментарийден. Алла разы болсун. Бир нерсе кылып атып, мени Одинцово жака алып барып таштаган болчу. Ал жакта өткө иштеп 2-3 заказ кылып
Анан домойду бастым эле. Домойду баскан жерден азыр мени эмеге чейин алып келдим. Ховрина жакка чейин. Ховрина эмес, примерно Сходнинская метро трапка чейин алып келди. Сходнинская, Тушинская ошол райондордомун. Азыр үйгө 12 мүнөттө жетем. Саат 22:45 болду. Түнкү 10:45 өттү. Заработок у нас составляет 5700 бир нерсе. 5700 бир нерсе. Үйгө жеткенче заказ берсе берет, бербесе ошол баланс менен кылабыз. 7 минуталык подачасы менен заказ берип салды. Анан бул походу все равно отмена кылса калат деп жол менен кетип баратсам, бирок отмена кылып элек, подачасына 4 минут убакыт калды. Вроде бы настоящий эле заказ окшойт. Үйгө 12 мүнөт калган болчу. Билбейм мен муну үйүмө чейин мен негизи домойду жандырып койгон болчу. Үйүмө чейин барабы же мен кошунамбы, башка домбу, билбейм кайсы район кайдап иштейт. Все-таки ал заказды да аткарып келдим. Үйгө келдим. Кеп машина парковка кылдым. Саатыбыз туугандар көрүп турасыңар 23:12. 11ден 12 өттү. Мынакей. Эсепке ала турган болсок, заработок 6382 рубль 21 заказ дейт. Эртең менен өзүңөр билесиңер, бизде баланста 461 рубль болчу. Скрин кылып алганбыз бир заказ. Итого биз 20 заказ кылып турбуз. Мынакей, силерге айтып көрсөтүп бере турган болсом, туугандар 6 апрель 23 жыл 6382 рубльдан эртең мененки бир заказдын акчасына 5 апрелге кирип кеткен бир заказдын акчасына кемиткенде 5921 рубль биз бүгүн грязным иштептирбиз. Анан аренданы, бензинди, накопительный депозитти, обедти алганда кемиткенде таза биздин чөнтөккө бүгүн 2721 рубль калыптыр, туугандар. Ошондой. Километраж боюнча айта турган болсок, туугандар, мынакей, эртең менен баштаганда билесиңер 137.307 болчу. Азыр болсо 137.520 дейт. 212 километр жүрүптүрмүн. Ишенбесеңер аз көрсөтөм. Мынакей, көрдүңөр туугандар. Көрдүңөр Саатты да көрсөтүп коем. Бул кийинкини эртеңкини башканы көрсөтүп атат деп ойлобосун, адамдар. Ошол эле туугандар. Күндүзү саат 1ден 15 өткөндө чыкканбыз. Азыр 23:15 болду. Ошондо саатын ала турган болсок, ровно 10 саат биз линияда көчөдө рулда болуп турабыз. Анын 1 саатын обедке алып салсак, грубо обед, эс алгандарды алып таштасак, 9 саат ровно жумуш болот, 10 саат убакыт кетирген болобуз. 10 саат убакыт кетиргенбиз, 212 километр жол жүрдүк. Чөнтөккө 2721 рубль таза иштедик. Вот, туугандар. Ошондой, бул могу депозиттерди эсептеп атканым, бул баягы Gold 312 таксопаркынан буйруса депозитибиз азыр 6500 болду. 15000 болгондон кийин мен машинаны бир кандайдыр бир себептерге байланыштуу машинаны тапшырсам, ал депозит 20 күн ичинде кайтат. Ошол, туугандар, роликти аягына чейин көргөн болсоңор чоң рахмат. Көп сүйлөп койдум окшойт бул роликте дагы. Кечирим сурайм. Каналга катталып койгула, сураныч 100 000 кылалы. Жок дегенде 10 000 кылалычы азыркы этапта. Ошол көп сүйлөбөйм. Ассаламу алейкум. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө.